Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрүк көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрүк каналы. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда клубтар аралык дүйнө чемпионаты уланууда. Бул чыгарылышта мелдештин 3-күнүндө болуп өткөн оюндардын жыйынтыктарын айтып беребиз. Лиганын жарым финалына Кыргызстандын атынан кайсы клуб чыкты? Америкалык кулакчы Лед Хауэлл 4 улакты кантип салып, көрөрмандарды кантип таңкалдырды? Ошондой эле Казакстандын Астана менен Жетису клубтардын ортосунда оюн кандай жыйынтыкталды? Казак кулакчысы Тайгазанды мактадыбы? Дал ушул суроолорго бул видеодон жооп таба аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул күндүн борбордук беттешинде жаштык командасы менен Игилик клубу кез келишти. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Оюн тең атаандаштыкта өтүп, биринчи тайм 0-0 эсебинде жыйынтыкталды. Эсеп сандары экинчи таймдын 11-мүнөтүндө гана ачылды. Жаштыктын оюнчусу Марат Алмаз уулу ыргыткан улак Тайгазандын капталына туруп калды. Анын артынан биринчи келген Арген Абдылдаев улакты Тайгазанга түртүп эсепти 1-0 кылды. 13-мүнөттө Нурис Тимур уулу атаандашы Шумкар Бакытбек уулунун колунан улакты тартып алып, дароо карама каршы Тайгазанды көздөй атты чуркатып, кереметтүү салымдын ээси болду. 3-чү таймдын 9-мүнөтүндө Арген Абдылдаев дубль жасап командасына жеңиш алып келди. Ошентип бул оюнда жаштык Игиликти 2-1 эсебинде утту. Буга чейин жаштык Алтын Альянсты 3-2 айырмасында артта калтырган. 2 жеңиштен кийин жаштык Б тобунан жарым финалга чыкты. Эми Жалал-Абад облусунун командасы финалдык жолдомо үчүн оюнда Алтай менен ойнойт. Алтай бүгүн Казакстандын Караганда клубун 3-1 эсебинде утуп алды. С тайпасындагы оюнда Новосибирск Москва командасын 7-4 эсебинде утуп алды. Эми эртең Новосибирск жарым финалга чыгуу үчүн Красноярск менен ойнойт. Ал эми Д тобунда АКШ Алтай 2 командасын 18 айырмасында жеңди. Эми АКШ дагы эртең жарым финалга чыгуу үчүн Өзбекстан командасы менен беттешет. АКШнын капитаны Лед Хауэлл бул оюнда 4 салым салды. Болгондо дагы көпчүлүгүн бир колдоп барып ыргытып салып жаткандыгы өтө таң калыштуу. Жада калса жерден дагы улакты Лед Хауэлл мыкты эңип жатты. Урматтуу көрөрмандар, Лед Хауэллдин оюну сиздерге жактыбы? Бул америкалык кулакчы эмки сезондо жогорку лигада ойнойм деп кыялданып жатат. Сиздер кандай ойлойсуздар? Лед Хауэллди жогорку лигада ойнотсо болобу? Ой пикир калтырыңыздар. Ал эми Достук кубогунун алкагында өткөн Казакстандын Астана менен Жетису клубтарынын ортосунда оюн 8-0 эсебинде Астананын жеңиши менен жыйынтыкталды. Ал эми Алтай командасына утулуп калган Караганда клубунун капитаны Сүйүндүк Серик оюн тууралуу жана Тайгазан тууралуу төмөнкүлөргө токтоду. Бизде күчтүү, жакшы болду, оюн баары тартысты. Мыкты командалар, мыкты балаларыбыз да мыкты. Жекпе-жектен жеке-мезекке бирге-бир кичкене слабый болуп калды. Жеке-мезеккеден алып салып кетти балалар. Алтай курама командасы күчтүү. Ол оюн бирдей натижеде өттү деп ойлойм. Казан өтө адиме. Казан биршет көрдүк. Бул жакта мында Казан жумшак, үлкөн экен, жакшы. Оюнда бәріне. Травма, нелер аса жаракаттар болмайт, жумшак экен. Соғылса да жумшак кийип түшүп кетет. Атка да, адамга да травмасыз жакшы Казан, адеме. Урматтуу көрөрмандар, Казакстандык клубтардын оюнун көрдүңүздөрбү? Эгер көрсөңүздөр, ой пикир калтырыңыздар. Канчалык деңгээлде казак кулакчылары күчтүү экен? Пикир калтырыңыздар.